Бүгін 8 декабрь теле жана радио кызматкерлеринин кесиптик майрамы. Коомго маалыматты жеткирүүдө жамааттын ишмердүүлүгү жана экран артындагы оор түйшүк бар. Бүгүн телекөрүүчүлөргө Нур телеканалынын иштөө тартибин жана кызматкерлердин ролу тууралуу айтып беребиз. Бул Бектур, жашы 21-де. Нур телеканалына 17 жашында келген. Студент курагына тележаатына аралашып, бүгүнкү күндө монтаждоо жумушу менен алектенет. Бектур жаш курагына карабастан көптөгөн жаңычылдыктарды өздөштүргөн. Бирок теле тармагында иштеп калам деген ойдо болгон эмес. Учурда эфирге тагыраагы жаңылыктарга берилген баардык материалдар анын колунан өтөт. Телеканалда иштейм деген деле менде өзү негизи ойдо деле жок болчу. 2017-18 жылдары мен бул жака практикага келип койгом. Практика 1 ай өтөп, 1 ай өтөгөндөн кийин телеканалды ичинен көрүп, мага абдан аябай жаккан да. Ошого кызыгып, арадан бир жыл өттү окшойт, окууну бүткүчө, окууну бүтүп, мен бул жумуштун, бул тармак монтажер дегенге келип калгам. Негизи менин профессиям пафтажды бүткөм. Программное обеспечение вычислительной техники деген профессияда. Бирок жүрөктө мындай телеканал деп согот экен да. Биздин жамаат өтө деле көп эмес. Телеканалда жалаң журналистика окуу жайын аяктагандар эмгектенет деп ойлоп жатсаңыз керек. Жок, ар кайсы кесиптин ээлери бар. Мисалы Нурзада Сыдыкованын кесиби мугалим. Бирок бүгүнкү күндө кабарчылык милдетти аткарат. Коомдо болуп жаткан кабарларды жеринен көрүп, топтоштуруп, баардык талаптардын пикирлерин эске алып, сюжеттерди жасайт. Бирок Нурзаданын телеканалда иштөө бала кезинде кыялы болгон. Негизи мен 4 жыл окуп аяктаган кесибим мугалим, мен педагогмун. Бирок журналистика тармагы мен балалыгымдагы кыялым болгон үчүн ушул кесип баары бир тартып кетти десем болот. Себеби 4 жыл окуп аяктаганы менен ал окуу калды да. Анда бир дагы жолу иштеген эмесмин мугалимдик кесиптечи. Бирок ушул телеканал жаңы ачылат дегенди укканда мен бир 300 адам катышкан кастингден өтүп, ошол кастингден өтүп ушул Нур телеканалына башында өткөн болчумун да. Бирок кандайдыр бир себептерден улам башында келбей калып, анан бир 2-3 жылдан кийин келдим окшойт. Ошентип бүгүнкү күндө ушул Нур телеканалынын алып баруучусу, кабарчысы болуп иштеп калдым. Üçüncü kamera, birinci kamera ders aldı. İlk dersine. Hemen neyse başladı. 3, 2, 1, ketти. Бүгүнкү күндө маалыматты коомдо жеткирүүдө атаңдаштык аябагандай күчөдө. Бирок коомчулук 3 мүнөттүк сюжетти жасоодо канчалык эмгек жана мээнет кетерин туйбаган чыгар. Элге маалымат берүүдө эфир койгон кызматкерлердин да эмгеги чоң. Бул жай трансляция деп аталат. Сиздер көрүп жаткан баардык берүүлөр ушул жайдан берилет. Жоопкерчиликтүү жумушта кызматкерлер нөөмөт менен иштешет. Анан сен жумуш кылабыз. Бирок азыр жумуш деле жок. Кете бер. Понедельник күнү келип жумушуңду улантасың деген, бирок мен ушунчалык кызыкканымдан ошол мезгилде, ушунчалык калуум болгондуктан, жок, азыр эле кала берейин, эмитен эле жумушту баштай берейин деп суббота күнү эле ушул эртең менен келип жумушка киришип баштагам. Азыр ошо биздин жетекчи тарап күлүп айтып калат. Сен ошондо үйүңө барып эс ала бер, понедельник келдисиң да болбой, ушу жумушта калганың эсибизде деп калат. Мен ошол күндү дагы эстеп бир кубанып турам. Менин кызыгуум, менин ушу телеканал болгон сүйүүм десем болот, ушул жерде иштеп калуума бир түрткү болду десем болот. Эми эң жооптуу, түйшүктүү ишти аркалаган башкы редактор жөнүндө айтайын. Жаңылыктар бөлүмүнүн редакторлук кызматын аркалоо өзүнчө машакат. Жооптуу деп айтканын себеби кимдир бирөөлөр жөнүндө жалган маалыматтар, такталбаган пикирлер болуп турат. Бирок аны редактор көз жазымда калтырбайт. Саясатташкан өлкөдө бирин-бири жамандамай, караламай тынбай болуп турат эмеспи? Аны калыс талдоо редактордун кырааклыгына көз каранды. Баягы маалымат берүүнүн өзү машакатта, бирок биз бул ушул кесипти аркалап калганыбыз үчүн, сүйгөнүбүз үчүн бул нерсе бизге рахат болуш керек да. Анан маалымат берүүдө жөн гана берип калбайбыз да, маалыматтын сөздүн артында сөз бар дегенде, ал маалыматты тактап, талдап, анализдеп, эмне максат турат артында, ошону билип, анан элге жеткиришибиз керек. Кайсыл бир саясий күчтөргө садага чабылып кетпешибиз керек да. Ошон үчүн бул маалымат берүү чоң жоопкерчиликти талап кылган тармак деп айтсам, жаңылыштык болбойт. Анан Нур телеканалында маалымат берүү айдыңы эркин
форматта деп эсептейм да. Чоң эркиндикти, ошондой демди биздин жамаат, мен өзүм сезип бүгүнкү күндө ишмердүүлүк жүргүзүп келебиз. Нур телеканалы бир эле Ош шаарында эмес, аймактарда да өз ишмердигин жүргүзүп келет. Бишкек шаарында атайын бөлүм жана кызматкерлер бар. Андан сырткары Баткен, Жалал Абад областарында кабарчылар иш алып барып, аймактардагы жаңылыктарды, көйгөйлөрдү чагылдырууда. Биздин кызмат коомду туура жана эки тараптуу маалыматтар менен камсыз кылууга багытталган. Таткашыбдан Нурзада Сыдыкова, Тимурлан Эрнест уулу, Нур Ньюс, Ош шаары.